Сиздин ар бир күнүңүз адаттагыдай өтөт. Мобилдик тиркемени колдонуу менен такси чакырасыз. Медициналык мекемелерге баруу менен ден соолугуңузга кам көрөсүз. Банк картаңызды пайдалануу менен үйүңүзгө тамак аш буйртма бересиз. Күн бою сиз өзүңүз тууралуу санариптик издерди калтырасыз. Бул заманбап жашоонун талабы болгондон кийин каалайсызбы жокпу мындай процесстер сизди да кыйгап өтпөйт. Бул учурда сиздин жеке маалыматтарыңыздын коопсуздугу, мыйзам менен корголорун эсиңизге салабыз. Адамдар өзүнүн маалыматтарын бир жакка берип атса, же болбосо ишке туруш үчүн, кандайдыр бир кызматтарды алыш үчүн бул боюнча ошол кызмат көрсөтүп аткан адамдар бул адамдардын жеке маалыматтарын топтойт жана кандайдыр бир иш алып барат. Ошондо адамдардын макулдугу менен алыш керек биринчи. Андан кийин башка бир иштеткенде үчүнчү тараптарга, чет мамлекетке мыйзам талап кылбаган учурда аны кыска керектүү болгон гана маалыматты топтоп, убагында сактап жана убагында жок кылып башка жакка бербөөнү камсыз кылуу керек. Жеке маалыматтар адамдын ким экендигин түз же кыйыр аныктоого боло турган баардык маалыматтар топтому. Ага төмөнкүлөр кирет: аты жөнү, туулган күнү жана жери, биометрикалык маалыматтар, жашаган жери, үй бүлөсүнүн курамы жана телефон номери. Мындан сырткары онлайн идентификаторлор да жеке маалымат саналат. Буга социалдык тармактардагы колдонуучулардын аттары, IP дарек жана геопозиция кирет. Бишкекте жарандардын жеке маалыматтык коопсуздугун талкуулаган жыйын өттү. Ага мамлекеттик жана жеке менчик мекеме уюмдардын өкүлдөрү, эксперттик жана илимий коомчулуктун, IT сектордун жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Тегерек стол санариптик коопсуздук жаатындагы актуалдуу чакырыктарды талкуулоо жана жеке маалымат массивдерин кармоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу максатында уюштурулду. Маалыматтын коопсуздугун керектүү деңгээлде камсыздоо үчүн дагы атайын токтом менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Бул токтом 760 токтом. Ал токтомдо коопсуздуктун камсыздоосу тартиби, эрежеси бекитилген. Ал жакта өзүнүн эрежеси менен бекитилет. Ошол эрежени кармоочулар мамлекет мекеме болобу же жеке уюм болобу айырмасы жок. Токтомдун негизинде коопсуздук сактаса, биздин, сиздин жана башка элдин жарандардын жеке маалыматы коопсуздугу бекитилет жана сакталат. Жеке маалыматтар менен иштөөдө коопсуздук чараларын бузуу, маалымат ээлерине карата алдамчылык жана башка кылмыштуу жосундардын тобокелчиликтерин жогорулатышы мүмкүн. Бул учурда жеке маалыматтарды чогулткан мекемелер керектүү гана жеке маалыматтарды чогултуп, мыйзамсыз түрдө башка колдорго өтүп кетпешине жооптуу болот. Жыйындын катышуучулары жеке маалыматтарды иштетүүнүн бирдиктүү ыкмаларын түзүү зарылдыгын, санариптик инфраструктуранын коркунучтарга туруктуулугун камсыз кылуу зарылдыгын белгилешти. Чубак Арзымат уулу, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24. Кыска тизмеде болгон жеке маалыматтардын тизмеси.